Саламатсыңарбы, окуучу достор? Кыргыз тили сабагын баштайбыз. Силер менен мен Орозбекова Ырыскүл Орозбековна болмокчумун. Бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы биздин мектеп. Сабагыбыздын максаты балдар силер бул сабакта мектепте өзүңөрдү алып жүрүүнү үйрөнө аласыңар. Өз алдынча окууга үйрөнөсүңөр. Тазалыкка, адептүүлүккө тарбияланасыңар. Анда балдар дептериңерди, ручкаңарды алып, сабакка көңүл буруп, жаңы темага көңүл бурсаңыздар. Силер бул сүрөттөн эмнени көрүп турасыңар? Ооба, албетте, бул жерде мектепти көрүп турасыңар. Бул мектеп кандай? Силер үчүн мектеп кандай, балдар? Туура айтасыңар. Мектеп чоң, мектеп кенен, мектеп кооз. Мектептин короосу кандай? Мектептин короосу албетте таза, кенен. Коrodо эмнелер өсөт? Биздин мектебибиздин короосунда гүлдөр, бактарактар өсөт. Коrodо кимдер бар? Албетте мектептин короосунда биздин окуучу досторубуз, классташтарыбыз жүрүшөт. Анда эмесе балдар, бул жерде мектеп тууралуу берилген көнүгүүлөр бар экен. Үлгү боюнча берилген текст уланткыла дейт. Бул жерде бизде үлгүдө бул биздин мектеп. Мектеп 3 кабаттуу. Мектептин короосу чоң жана кенен дептир. Ал эми силер дагы ушул сыяктуу кылып текстти улантасыңар. Бул жерде бизге колдонуучу сөздөрдү калтырып кеткен. Кенен, кооз, таза, гүлдөр, бактарактар, отургуч, ата-энелер деген сөздөрдү катыштырып силер өзүңөрдүн мектебиңер тууралуу текст түзөсүңөр. Ал эми ошону менен бирге эле 3-чү көнүгүүдө туура туташтыргыла дейт. Бул жерге бизге биринчи катарда уңгу түрүндөгү зататоч сөздөрдү берген. Ал эми экинчи катарга болсо ошол сөздөрдүн мүчөлөрүн калтырыптыр. Ал эми биз бул жерде туура келгендей кылып туташтырышыбыз керек экен. Бизге көрсөтүлүп берилген дарактар. Ушундай кылып биз дароо эле муну дептерге жазып атып эле өзүнүн мүчөсүн туташтырып жазып кетели. Мен дагы бир сөздү көрсөтүп берейин. Бул жерде окуучу деген сөздүн өзүнүн мүчөсү окуучулар деп 3-чү катардагы лар мүчөсүн дагы окуучу деген сөзгө улап жазып кете алат экенбиз. Анда балдар, силер муну өзүңөрдүн дептериңерге сулуу, таза, туура кылып көчүрүп жазып аткарасыңар. Ал эми балдар, силер мектеп тууралуу эмнелерди билесиңер? Анда биз өзүбүздүн мектебибизди класстер аркылуу айтып берип көрсөк, мектеп дейт. Мектеп кандай? Мектеп кооз, мектеп чоң, таза, 2 кабаттуу, билим берет мектеп бизге. Мектепте мугалимдерибиз бар. Мектеп биздин экинчи үйүбүз катары саналат. Мектепте досторубуз бар. Азаматсыңар. Мектеп силерге жагабы, балдар? Эң сонун. Анда эмесе балдар, силер жогорудагы тапшырмаларды аткарып бүткөндөн кийин бул тапшырманы үйгө беремин силерге. Текстти окугула, кайда деген суроого жооп берген сөздөрдү тапкыла дейт. Текстти окуп чыгып, биздин мектеп деген тексттин ичинен кайда деген суроого жооп берген сөздөрдү таап дептериңерге көчүрүп жазасыңар.
текстті бір сыр оқып берсем. Алтынай. Алтынай деген қыздың сөзі екен. Біздің мектеп шаардын борборунда жайгашкан. Ал 4 кабаттуу. Мектепте ар улуттун балдары окушат. Мен 3 класста окуйм. Менин класс жетекчим Зухра Сабитовна. Ал математика сабагына берет. Мектептин алдында кооз гүлдөр өсөт. Артында спорт аянтчасы бар. Мектепте ашкана, китепкана жана көптөгөн кабинеттер бар. Мектеп бизге билим жана тарбия берет. Мен мектебимди жакшы көрөм дейт. Көрдүңөрбү балдар? Кандай сонун керемет сөздөр менен жазыптыр. Силер ушунун ичинен кайда деген суроого жооп берген сөздөрдү терип аласыңар. Андан кийин бул жерде мектебим деген сонун ырды жаттайсыңар. Ырда эмне деп турганбыз? Билим гүлүн сепкениң, билим алтын мектебим. Ата-энемдей артыкча айткан акыл кептериң. Колдо болуп дептерим, ачып китеп беттерин. Жакшы болгон ушунча, жандай сүйгөн мектебим дейт. Ыр эмне жөнүндө экен балдар? Албетте мектеп жөнүндө. Туура айтасыңар. Мектепти эмне менен салыштырат? Эмнеге салыштырыптыр? Ата-энемдей артыкча айткан акыл кептерин деп ата-эненин берген тарбиясындай мектеп дагы ошондой тарбия берет деп салыштырып өтүптүр. Анда ырды жаттап айтып бересиңер. Бүгүнкү сабакка көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Саламатта калгыла, кийинкиде кезиккенче аман болгула.